Ассаламу алейкум, сак бол KG каналын катталуучулары. Биздин каналга жаңыдан катталган айдоочулар, амансыздарбы? Бүгүнкү видеороликте 1 ай мурда полиция кызматкери тарабынан подстава болгон учурларды чагылдырып бергенбиз. Бүгүнкү видеороликте дагы ушул полиция кызматкери тарабынан подстава болгон учурлар акыркы күндөрдө, акыркы айларда өтө көбөйүп кетти. Кайрадан сиздерге эскертүү катары чагылдырып беребиз. Ушул статья менен биздин каналга кайрылуулар өтө көп түшүп атат. Мекендештер, бул статья мындайча айтканда жашообузду өзгөртө кое турган статья. Ошол үчүн бардык эле биздин мекендештерибиз ушул статья боюнча, ушул мыйзам боюнча кичине болсо дагы маалымат алып алса, мындай учурга дуушар болбойт туугандар. Бул статья менен 30 000 штраф, 1,5 жылдан 2 жылга чейин лишение болуп калышыңыздар мүмкүн. Көбүнчө бул выкупта жүргөн 2 жылдап, 3 жылдап биздин мекендештерибиз выкупка, лизингке машина алып атат. Эгерде ушул статьяга түшүп калса, мындайча айтканда өтө кыйын учурга дуушар болот. Ошол үчүн айтайын, ушул статьяны бардык эле мекендештерибиз билиш үчүн ушул видеону башка бардык эле Россия жергесинде иштеп аткан айдоочулар менен бөлүшүп кетиңиздер туугандар. Акыркы күндөрү ушул статья менен подстава болгон биздин мекендештерибиз өтө көбөйүп кетти. Статья 12.26 час 1 менен 30 000 штраф, 1,5 жыл лишение прав. Аны өзүңүз дагы билбей каласыз. Кандай учурда сиз подстава кылып койгондугун туугандар. Дагы бир мекендешибиз менен байланыштык. Акыркы айларда да ал дагы ушул өзү дагы билбей калган кандай подстава болгонун. Башка нерсени айтып, ушул статья менен жаздырып, кол койдуруп, видео тартып алган. Өз сөзү менен айтып берсин, видеону көрсөңүздөр болот. Туугандар, ишеничтүү авиакасса издеп жатсаңыздар, биздин авиакассадан билет алсаңыздар болот. Ушул видеонун астына описанияга авиакассанын YouTube каналын калтырам. YouTube каналына кирип, ошол жерден онлайн билеттер ценасы канча болот атканын көрүп турсаңыздар болот. Өзүңүзгө ыңгайлуу күнгө билет алыңыз келсе, ошол жерде WhatsApp номерлерди да калтырабыз. Кеңири чалып 24 саат чалып сурасаңыздар болот. Качан болду эле, качан сени гаилер тосту эле, эмне болду эле, ошолор боюнча кичине түшүндүрүп кетсең жакшы болмок. Бул марттын 18-inde болгон 2023-жылы. Түнү Кизовский проспектте Третий кольцого кирип атканда болчу. Түнү саат 11-12-лерде болчу. Ушу үйгө кайтып келатканда гаилердин машинасы турган экен, секеден эле машина токтоткон экен. 3 машина турган. Анан токтоткондон келип менден документ сурашты, анан документтерин полный бердим, документтерди алып кетип кайра келип анан мага келип айтып атышпайбы. Азыр рейд жүрүп атат, ушундай ковидке анализ тапшырасың. Анализ тапшырам деп барсаң 1 саат убактың кетет, если барбасаң жарым саат убактың кетет, андан эч нерсе болбойт деди да. Мен сурадым, мындай ковид деген уже жок болуп кеткен го десем, жок, андай болуп атат. Андай мындай деп көп нерселерди айтып башты айландырды. Болуп турду, берки машинесине чакырды, машинесине барсам документтерим калган. Берки гаишник отурган экен. Андан сурадым, неге мындай болуп атат десем, ушундай ковидке биз мындай отчет тапшырып атабыз, аны отказ кылсаң эчтеке болбойт, андан сенден эч нерсе болбойт. Просто өзүң убактың эле тезирээк бүтөт, барбай деле койсоң болот деди да. Сен эле эмес, мынерде көп адамдар отказ берип кетип атат, мына турган машинелер уже азыр отказ берип кетип атышат деди. Болуп тур деп турсам, кичине күтүп тур деди. Күтүп турсам 3-4 машинем тосуп, адамдар чогултуп, бир кызды, бир өзбек баланы алып келип, менен ошо видеого тартып, ушундай документтерге кол койдуруп алды. Ошо документтерге кол койдуруп атканда мен окуп атсам, мени адда эле бияман өтүп 2-3 ай келип шаштырышты да. Бек тезирээк болсоң өзүңө жакшы, эртерээк кетесиң, андай мындай батыраак болот, эч нерсе болбойт деп эле ушинтип алдып атышты да. Аны мен ал жерде түшүнбөпмүн андай болгончу. Мурун кийин андайды көрүп. Сен менен кошо дагы өзбек бала жана орус кыз болгон да. Аларга дагы ушул протокол толтурулганбы?
Ооба, бардыгыбызга бирдей протокол толтуруп берген. Силер камерага карап туруп отказ беребиз деп айттыңар беле, кандай? Аларды камерага биз алар деле бирден тартпай эле общий эле үчөөбүздү бир тартып койду да. Отказ беребиз депчи. Отказ беребиз деп камерага айтканыңарды тартып алган үчөөңөрдү тең. Түшүнүктүү. Силерге эч кандай кол койгондон кийин протокол берилбеди. Кол койдуңар? Ооба, кол койгондон кийин болду, барыбыр эч нерсе болбойт деп эле ушинтип кое беришти да. Жакшы бар, андай мындай депчи. Андан кийин мен чыгып эле наракка барып, бирөөлөр менен сүйлөшүп, кайра келип, ушундай болот экен, баскыла мен барам ошо нарколог докторуңарга андай мындай десем, болду, сага эчтеке болбойт, я сам отвечаю деп эле ушинтип алдап дагы кетип беришти. Түшүнүктүү. Азыр заман жок эле, ушундай болсо болот, турбай берейт деп ойлодум. Канча убакыттан кийин штраф келди силерге? Ошо 18 мартта түшкөн, ушу апрель эмес, майдын 16-сында келди да. 2 айдан кийин келиптир да. 30.000 штраф, кайсыл статьяны? 12-26 час 1 менен. 30.000 штраф келди. 30.000 штраф келди, анан 1,5 жылдан 2 жылга право решения деп берди. Лишение прав деп. Ошол келгенде гана билдиңер да силер, ага чейин гай токтотподубу? Ага чейин гайлер токтоп атты, текшерип атышты, нормально болчу. 2 айдын ичинде 3-4 жолу түштүм, документтерим текшерди, чыкпайт. Кече ошентип штраф келгенден кийин уже мындан бияка текшерсе чыгат экен да. Түшүнүктүү. Рахмат сага дагы. Сен да доставкада иштейт экенсиң да анда, же таксиде? Ошо доставка таксиде иштейт болчумун. Келгениме көп деле болгон эмес, 2-3 айда ошондой кетти. Жаңы эле келип иштегенсиң. Мурда иштеген эмессиң Москвада? Мурун кийин иштегем, таксиде иштеген эмесмин да, биринчи жолу иштеп атышмын. Түшүнүктүү анда. Рахмат маалымат менен бөлүшкөнүңө. Бул нерсе бардык эле биздин мекендештерге сабак болот. Эскертүү катары видео тартып коелу деп сага чалганбыз. Маалыматыңа рахмат, ийгилик анда ишиңе. Сизге да чоң рахмат. Туугандар, ушул видеодо кичине болсо дагы маалымат алсаңыздар, ушул видеону башка группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Аларга дагы кичине болсо дагы эскертүү болсун. Мындай учурга дуушар болбосун туугандар. Сак бол каналына катталыңыздар. Ар дайым аман болуңуздар.